азаптуу түш. Бүгүн таң түш көрүпмүн. Жансыз жаатар эле дене. Ааламга батпай сыгылып, күйүп ыйлап отурганын көрдүм апамдын. Бар күчүм менен аракет кылсам да денеме кайта албас элем. Таң калдым. Түшүнбөй калдым. Апамдын күйүтүнөн өзүмдү кармай албай, чыдай албай, эмне үчүн жаш туруп бул дүйнөдөн кайттым. Үйүбүздө ый, кайгы. Мен болсо апамдан гана көзүмдү үзбөдүм. Эмне үчүн балам мени таштап кеттиң? Артымда эле калбас белең? Карап турсам баары азаптуу сөздөр. Ошондо гана өлгөнүмө ишендим. Апамдын жанына барып кучагыма алып, "Болду апаке, апакебай" дедим акырын. Көп күбүнбөгөн. "Ооруп калсаңыз мен эмне кылам?" Чочуп ойгонуп кеттим. Дагы эле күн чыга элегин байкадым. Анан телефонума СМС келди. "Уулум, түшүмө кириптирсиң." Түшүмдө акырын кычактап, "Апо, өзүңдү абайлап" деп жүрөгүмө так кылып, "Мени кычалат болуп жатыпсың. Ойлобо, мен жакшымын. Мен сени күнүгө да дуа кылып жүрөм. Сени жакшы көрөм. Өзүңө кара." Аллахым, бул кандай түш экен? Эч түшүнө алмадым. Эне жана бала. "Балам, эгер мен көзүмдүн нурун жоготсом эмне кылмаксың? Сиздин мамлекетибиздин эң жакшы врачтарына көрсөтмөкмүн апакебайым. Эгер ал жерде көзүмдү айыктыра алышпасачы балам, анда мен сизди дүйнөнүн эң жакшы врачтарына алып барам, апо. Алар да менин көзүмдү айыктыра албаспасачы балам, анда мен сизди бир өмүр бою өзүм карайт болчумун, апо. Сени жакшы көрөм, балам. Рахмат сага. Апо, эгер менин көздөрүм нурун жоготсо эмне кылар элеңиз? Анда көздөрүмдү сага бермекмин, балакайым." Башым катты. Бир күнү мага кайдандыр бир тааныш адам телефонуна чалып, "Сенин атаңды ким өлтүргөнүн таптык. Эртең саат 3-тө келип кал" деп айтты. Мен макул дедим. Телефонду койсом эле сүйгөн кызым чалып, "Жаным, эртең саат 3-тө келип калчы, болбосо мен башкага турмушка чыгам. Башка мени көрбөй калат окшойсуң" деди. "Ага, тамак барам" дедим. Кеч кирип телефонуна досум чалып, "Эртең саат 3-тө тез жетип кел, шаарда. Жардамың керек досум" деди. "Ага, барам" деп айттым. Ошентип таң атканга чейин катуу ойлонуп, акыры апакемден кеш сурадым. "Балам, сен атаңды өлтүргөн адамды тапканың менен атаң эч кайтып келе албайт. Сүйгөн кызыңа барбай калсаң, ал башкага турмушка чыгат. Бирок сен башкасың, дагы бир жолу сүйүп кете аласың. Бирок балам, досторуңдан эч качан кечпегин" деди. Ошентип мен жолго чыктым. Шаарга барсам, орто жолдо досторум машинада күтүп отуруштур. Багажды ачышты. Досторумду карасам, атамды өлтүргөн адамдын башы жатыптыр. Көрүп кубанычымды билбейм. Бир жагынан таң калдым, билбейм. Машинанын арка орундугуна болсо сүйгөн кызым келин тойгойнөн кийип мени күтүп отуруптур. Өзүмдү кармай албай, көзүмө жаш келип кетти. Өзүмдү бактылуу сездим. Досторума карап, алардын бар экенине ышанып ыраазы болуп кеттим. Достук эч качан жоголбосун дейм. Кыямат болушу керекпи? Кыракы мугалим сабак учурунда студенттерге "Эртең кыямат болуп кетсе, эмне кылмаксыңар?" деген суроо таштайт. Профессордун суроосу студенттердин баарын чочутуп, терең ойго салат. Ар кимиси ар кандай жоопторду бере баштайт. "Кудайга сыйынып, ибадат кылып, күнөөлөрүмдүн кечирилишин тилейт элем. Бардык жакшы көргөн адамдарым менен коштошмокмун. Үй бүлө менен чогуу болмокмун. Ата-энеме барып, алардын ыраазычылыгын алмакмын. Досторум менен мурдуңку кездерди эскерип, баскетбол ойнойт элем. Мечитке барып, эртеңкиге чейин баш көтөрбөй ибадат кылмакмын. Эсебимдеги акчанын баарын кайрымдуулукка жумшайт болчумун. Колдон келишинче соопчулук иштерди аткарганга чуркайт элем. Менден капа болгон адамдарга барып, баарынан кечирим сурамакмын." Ушул сыяктуу айтылгандардын баарын мугалим тактага тизмектеп жазат да, акырында мыйыгынан жылмая мындай дейт: "Балдар, айткылачы, ушундай соонун иштерди аткарыш үчүн сөзсүз эле эртең кыямат болушу керекпи? Бүгүнкү күн гана биз үчүн экенин унутпайлы. Себеби кечээки күн өтүп кетти. Ал эми эртеңки күнгө жетерибиз белгисиз."